Ayşpa. Ulu ata körünbey. Emniyetler internetin açar. Bir oşuğa karabastan biz. Men görmey kaldım ba? Yok, sen söyleyer körün atasın. Körün atasın. Ulu ata söylөгөнү. Görün atam da? Körün atasın. Albatta бүгүнкү күндө эл бар үйдө интернетке баары кирип атат, баардыгы маек кылган аракет кылып атат, интернет чукулап отурат дегендей, ошого бизге аябай тоскоол болуп атат. Бирок ага карабастан биз көрүүчүлөрүбүз үчүн кайра кайтып келдик Айшпан экөөбүз. Бизди күтүп турганыңыз үчүн Айшпа сизге ыраазычылык билдирем. Эч жакка кетип калбай. Жаныңыздагы сиздин небереңиз, Неберем. Аты ким? Атым Минора. Минура, тайнең жөнүндө айтып бербейсиңби? Тайнең жакшы көрөсүңбү? Ооба, жакшы көрөм. Тайнең көп урушабы, урушпайбы? Жок, тайнем бизде эч качан урушкан эмес жана урушпайт. Молодец. Айшпа, жогоруда суроолор болду да, Даниярга ырчылык кимден өткөн деп, мен ушундан улам сурагым келген. Үйдө сиз жакшырдайсызбы, же Айшатам жакшырдайбы? Үйдө Айшатаң жакшырдайт. Анан негизи ырчылык Айшатаң тарапта да бар. Анан менин өзүм бир туугандарым да аябай жакшы, бардыгы аккордеон тартып, комуз чертип, жакшырдаган бардыгы эле. Биз жакта, мен Тайке жактан, бул жакта эки жактан тең бар го. Өз негизи Айшатаң жакшырдайт. Менде андай нерсе жок. Бир жолу айттыңыз эле да, тиги мен Даниярдын кайсыл жакта жүргөнүн Инстаграмдан көрүп турам депчи. Ооба. Анан ушундан улам сурагым келип атат да, мына бүгүн татсалык тармак ушунчалык өнүгүп, ар кандай сөздөр жазылып, ар кандай комментарийлер айтылып турат. Ошолорду окуп турасызбы, Даниярга айтылган сөздөрдү? Окуйм. Негизи мурун Данияр звонок кылбай калса эле мен кыжалат болчумун да. Звонок кылбай калды, бул каякта жүрөт экен деп. Анан кийин Инстаграмды үйрөнүп алгандан кийин сүйлөшпөй эле каякта жүргөнүн билип, анан болду, бул жакта жүрөт, ал жакта жүрөт деп көңүлүм ток болуп, сүйүнүп калат элем. Азыр эми окуйм, эми баягы эл да элге эчтеке жакпайт. Эми эл деген эл эчтеке дей албайсың. Кээ бирине жакса, кээ бирине жакпайт. Ар түрлүү келет. Анан окуйм, анан кимге кандай. Ар ким сөзүн айтышка акысы бар да, өз демесине, оюну. Окуп коем анан деп, жакпайт экен да Данияровага деп коем анан. Кээде кыжалат болуп кетем, деп анан кайра мейлич деп коем. Боло берет деп. Баягы биз кыргызбыз да, көбүнчө эле жакшы сөзүбүздү да аяйбыз да. Бирөөгө жакшы сөз айткандын дагы ушунчалык сөзүбүздү аяган жерлерибиз бар да. Мындай жаман адамды деле жакшы деп өстүрүп ишет го кээ бир адамдар. Анан бизде жакшы адамды деле мынтип атып кайра жок кылып ийген пейилдерибиз бар да, кыргыздардачы. Бирок жакшы эми өтө эле жаман комментарий келбейт, эми жакшы эле окуп коем. Анда Айшпа, дагы интернетке адамдар көбүрөөк кирип кеткенге чейин биз эфирибизди жыйынтыктаганга аракет кылып калалы. Бул жакта аябай сурап атышат, Данияр каякта, жаныңыздабы дейт. Данияр айылда экен, үйдө экен, күндү иш кылып атыптыр, Айшпама жардам берип атыптыр дегенде. Айшпанда жалпы бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө, жалпы кыргыз элине бир жакшы кабыл тилегиңизди айтып кетсеңиз. Эми кыргыз элиме, ушу бүткүл дүйнө жүзүнө эле кааларым баардык ушу элдер аман болсун, чын ден соолук каалайм бардыгына. Ошонун катарында ушу кыргыз элиме аманчылык каалайм, ушу жаман оорудан тез баардыгы кутулуп, бизге ушу мурункудай жакшы жашоо кайра эле кайтып, асманыбыз ачык болуп, токчулук, молчулук болсун. Ушу кыргыз элим баардыгы аман болуп, ден соолукта болсун. Бала чакасы менен баардыгы бактылуу болуп жашашсын. Ошону каалайм, ушу тынч эле болушсун.
Sana da oğlum, sen de tinç bol, işinge iyilik. Ушинтип бизди чакырып, мынантип убакыт бөлүп түз эфирден көрсөтүп атканга сага чоң рахмат. Максатыңа жет. Не тилесең тилегиңди Кудайым берсин. Рахмат уулум. Ооба. Айшпа сизге чоң рахмат. Качан барсак дагы күлүп жайнап, ысык нан, ысык чайыңыз менен тосуп аласыз. Кудай буйруса, ушу уул кызыңыздар менен, келиндериңиз менен, неберелериңиз менен, Аяш атам менен чогуулуңуз, өмүрүңүз узун болуп, биздин кыздарыңыздын, уулдарыңыздын жакшылыгында, сый урмат үстүндө төрүбүздүн көркү болуп жүрүңүз. Негизи ошол дайыма сиздер көбүрөөк үйдө отурганыңыздар үчүн мен ушу жакындан баштап көпчүлүк эл үйдө отуруп аткандыктан Аяшпам деген ушул апаларга таазим этип бир проект чыгарып атабыз. Кудай буйруса бул теле вариантынан жакын күндөрү чыгарабыз деген жакшы тилектер бар. Эгер теле вариантын чыгарып калсак да сүйлөп бересиз, Кудай кааласа, Кудай буйруса. Аракет кылам. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Биздин сунушубузду четке какпай, биз менен болуп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жакшы туруңуз, жакшылыктарда көрүшөлү. Бар болуңуз Аяшпа. Сен да тынч бол. Болуп туруңуз. Сизди жакшы көрөбүз. Мен да сени жакшы көрөм болум. Рахмат. Мына достор, Аяш апам менен биздин болгон маегибиз соңуна чыкты. Албетте барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бизди көрүп, эфирибиз үзгүлтүккө учураса дагы биз менен чогулуп, биз менен калып, эч жакка кетип калбастан кайра кирип, кайра чыгып аттык. Ошондо дагы биз менен чогулганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан өзгөчө Тамара Аяшпама чын жүрөгүмөн ыраазычылыгымды билдирем. Караңыздар кандай мээримдүү, жүзүнөн нуру чачырап турат. Негизи көпчүлүгүңүздөр Даниярдын мүнөзүн билесиздер, жаркылдаган сонун досубуз бар. Баарыңыздар ойлосоңуздар керек, Даниярдын мүнөзү кайдан деп. Мынакей, көрдүңүздөр, Аяштамдын мүнөзү ар дайым барганда дасторконун жайып, күлүп жайнап тосуп алгандыгы бул Даниярдын дал ушул ата энесинен алган тарбиясы Даниярды ушундай мыкты кылып чоңойтты дейбиз. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бул Кудай буйруса биз кийинки күндөрү дагы бир улантабыз. Болгону биз азыр ойлонуп атабыз. Саатын башка учурга жылдырсакпы деген. Себеби 8:30 көпчүлүк элдер кечинде интернет киргендиктен связь аябай начар болуп калат экен. Бул жакта Аваз Акимовдун апасын чакырыңыз деп атат. Нурмат Садыровдун апасын чакырыңызчы дегендер болуп атат. Өзүңдүн апаңды качан прямой эфирге болот дейт. Кудай буйруса алдыңкы күндөрү менин Instagram баракчасын карап турсаңыздар, сиздердин сунушуңуздарды эске алып, жакшы эфирлерди жасап беребиз сиздер менен. Бул башталышы, бирок сиздер бар экен, дал ушундай эфирлер болуп атат. Анда жакшылыктарда көрүшөлү, үйдө болуңуздар, үйдөн эч жакка чыкпаңыздар. Азыркы ситуацияны көрүп атасыздар. Биз да колубуздан келишинче кечки эфирде, кечки учурларда бир аз болсо да сиздердин көңүлүңүздөрдү дал ушул Instagram аркылуу көтөрүп туралы деген ой менен дал ушундай Аяш апам деген долбоорду алып чыгып атабыз. Колдон келишинче сиздерге жагып аткан болсо комментарийге жазып коюңуздар. Ошол жактан сиздердин ойлоруңуздарды угуп туралы. Нурлан Айсын апасын чыгарганбыз, Алмаз Шадаевдин апасын чакыралы дейт. Алмаз Шадаевдин апасын Кудай буйруса алдыңкы күндөрү чакырабыз деген толук ишеничтебиз. Кызматыңыздарда мен Максат Давранов болдум. Биз менен чогулганыңыздар үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Мага да өзгөчө жакты Аяшпа менен маектешкен. Мен чынында эфирди токтоткум келген эмес, жыйынтыктагым келген эмес, бирок бизде связь аябай начар болуп калгандыктан ошондон улам эфирди токтотконго туура келди. Анда кийинки дагы бир эфирде Аяшпа менен жакшы маекте сиздер менен жолугушканча бар болуңуздар. Караңыздарчы коштошкум келип атат, бирок жыйынтыктай эле үйдө болуңуздар. Баары жакшы болот. Сиздер биз биригип жеңебиз. Эрежелерди, шарттарды тура атканыңыздар. Рахмат сиздерге.